Окуя 14-сентябрда башталды. Ушул күнү Баткен облусуна чектеш кыргыз-тажик чегарасындагы расмий тактала элек 4 тилкеге өз алдынча курулуш кура баштаган. Алар Лейлек районунун Максат айылы, Баткен районунун Жака Өрүк айылы, ошондой эле Ворух анклавынын Кык жана Чуркан Баба жайлоолорунун аймактары. Мындай кадамдарды өлкөбүздүн мамлекеттик чегара кызматы буга чейин макулдашкан келишимдерди одоно түрдө бузуу деп билдирди. 13 адам жаракат алат, анын ичинен 7 аскер кызматкери, калгандары ошол жарандар да, Кыргызстан жарандар. Азыркы учурда салыштырмалуу туруктуу чегарадагы акыбал. Өз алдынча курулуш баштаган коңшуларга жооп иретинде Максат айылынын айыл тургундары да такталбаган аймакка контейнер коюп курулуш ишин баштаган. Бул учурда тажик тараптын аскер кызматкерлери менен кыргызстандык тургундар жана аскерлердин ортосунда кагылышуу башталып, ал ок атуу менен уланган. Ал жакта уже тажиктер чыкты дегенден биздин тревога көтөрүп алып кетти. Оска Максат деген айылга. Ал жерде барып 2 сааттай тажиктер менен тирешип аттык. Ошол жерден контейнерлерди кыргыздар жылдырып баштады. Границага коюп баштады. Анан кийин ушул жерден ызы чуу эки жактан тирештик. Биз чыктык, наркылар чыкты. Анан ошо тирешип аткан жерден ок чыгып кетти. Ошодон кийин позициябызды издеп таап аткылай баштадык. Алар даяр позицияда экен да. Биз ачык жерде болуп калдык. Бир саатка жакын атыштык. Тажик тарап биринчилерден болуп миномет жана гранатомет колдонгонун, ага карата кыргыз чегарачылары каршы ок атып, кадимкидей эле атышуу 1 сааттан ашуун убакыт болгонун расмий маалыматта дагы жергиликтүү калктын билдирүүлөрү жана видеолорунан көрсөк болот. Бул атышуунун натыйжасында кыргыз чегара кызматынын 1 прапорщиги каза болуп жана 14 адам жарадар болду. Ошол эле учурда бүгүнкү маалыматка ылайык тажик тараптын 3 жоокери набыт болгон. Ал эми аймакта элдин арасында дүрбөлөң болуп, көпчүлүгү өз үйлөрүн таштап кетүүгө муктаж болгон. Булар как раз баягы азан айтылган убакытта баштап берди. Сүйлөшүлгөн же ойношулган. Биз айыл элдери тургундар эч кандай кабарым жок. Бардыгы үйдө, бардыгы ошо саймасай жүрүп, ыйлап, сыктап, окуйып калган экен. Бүгүн эртең менен ок атышуу болгон аймакка өкмөт башчы Мухаммедкалый Абулгазиев баштаган вице-премьер-министрлер учуп барышты. Алар жабыр тарткан тургундардын абалынан кабар алып, аймактагы жашоочулар менен жолугушту. Ок атышуудан 14 адам жабыркап, 1 атайын багыттагы бөлүктүн прапорщиги Равшан Моминов аттуу аскер каза болду. Өкмөт башчысы маркум жоокердин үйүнө барып, жакындары менен жолугушту. Жабыркаган 14 жарандын ичинен 11 абалы орто жана оор бойдон калууда. Аларды тез жардам мунаасы менен Баткен аэропортуна алып келип, андан ары алар Бишкек шаарындагы республикалык ооруканада дарыланат. Бүгүнкү күнү жаңжал катталган Лейлек районунун Максат айылынын 752 тургуну коопсуз жайга көчүрүлдү. Алардын көпчүлүгүн туугандары жана кошуна айылдын тургундары алып кетишти. 130 адам эски Оочу айылындагы мектепке жайгаштырылды. Ок атуу болгон учурду эл журналисттерге айтып беришүүдө. Жыйынтыгында эки өлкөнүн чегара кызматтарынын жетекчилери бүгүн күндүзү жолугушуп, болуп өткөн окуя боюнча ийгиликтөө жүргүзүү зарылдыгын билдирип кетишти. Ошол эле учурда Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков тажикстандык кесиптеши Сиражидин Мухриддин менен чегарадагы абалды телефон аркылуу талкуулады. Тышкы иштер министри тажик аскерлери биринчи болуп ок чыгарганын жана бул эки тараптуу келишимдерди одоно түрдө бузулгандыгы тууралуу билдирди. Арген Нуров, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.